Кутман кеч баарыңыздарга. Угулуп көрүнүп атам, Ооба, угулуп көрүнүп. Ооба. Ага. Бүгүнкү сабакта биз жашообуздагы эң бардыгына таасирин тийгизген, терс таасирин тийгизген сезимдер жөнүндө сүйлөшөлүк. Бул мен канчалык изилдеген сайын, мен өзүм кванттык психологмун, психология боюнча бул үчүнчү уже билимим, үчүнчү багыттагы билимим десем болот. Биринчиси меники товаровед широкого профиля, экинчим экономист бухгалтер, уже үчүнчүм болсо психология жаатында билим алып келатам. Азыр магистратурада Москвада окуп атам. Дененин айткан дененин тили десек болот. Телеска деп коет бизде. Дененин сөздөрү десек дагы болот. Бул жашоодогу мендеги болгон көп практикалардын негизинде мен бир жыйынтыкка келдим. Адамдардын эң биринчи жашоосундагы көйгөйү бул таарыныч менен күнөөлүү сезимден башталат экен. Любой жеринде, практически бүт жеринде. Эми мен азыр өзүмдү кыскача тааныштырып өтөйүн. Бул жерде 60-70 кишинин көбү балким тааныбагандар бар. Менин аты жөнүм Чолпон Серкебаева, кванттык психологмун. Психология жаатына келгениме бир 6-7 жыл болду. Ага чейин мен берки дипломдорум менен иштеп жүргөм, бирок психология мен өзүм менен иштегениме 25 жашыман баштап изденип иштеп келем. Психолог болом деген үч уктасам түшүмө да кирген эмес. Бирок силер өзүңөр көрүп тургандай, көрсө жашоодогу бардык нерсени именно биздин адамдын психикасы башкарарын кеч түшүндүм. Ошол изилденип атып, ошол карап атып, ошонун негизинде кеч түшүнүп, анан билдим да, эгерде мен эрте билгенимде, менин дипломдорум баары только психология жаатында болмок. Эмнеге? Себеп дегенде биздин жашообузда болгон көйгөйлөрдүн баары мына азыр окуп, жанталашып баарын жасап атпайбызбы? Ийгиликтүү болобуз, өзүбүздү тааныйбыз, табабыз, ден соолукта болобуз, жакшы мамиле курабыз, чоң акчалардын ээси болобуз, саякаттайбыз деген окуянын баардыгында миссияны таап, ушул аламга жардамымды көрсөткүм келет дегендин аркасынын баарында биздин адамдын психикасы жатат экен. Мен силерге азыр кызыктуудай мисалдарды келтире кетем, чтоб силерге жакшыраак түшүнүк болсун үчүн. Мен бул учурга чейин 5000ден ашык адамды окутуп келем. Миңдеген адамдардын жашоосуна жакшы таасирин тийгизген психологияны үйрөтүп келем. Көрсө адамдын жашоосундагы баардык нерсе биздин эң биринчи психикабызда, адамдын психикасында жайгашкан окуялардан башталат экен. Биздин жашоодогу ордубуз бул эң биринчи төрөлгөндөгү бир туугандар ичиндеги ордубуз. Андан кийин эле барганда биздин сабакта окуганыбыз, мектепте окуганыбыз. Биякта мектептин да мугалимдери отурат болуш керек. Мектепте окуганыбыз. Бизде төрөлгөндөн баштап биздин жолубуз биздин өзүбүзгө кандайдыр бир подсказкаларды берип келет экен. Ошактан эле кто есть, кого нету, на первом занятии отметимся. И на последнем. Ошол окуп аткандан, школдон баштап эле, вообще кичинекей чактан баштап эле биздин жашообуздагы ким болорубуз, кайсы жака барарыбыз уже билине баштайт экен. Андан тышкары, андан кийин алган профессиябыз, тийген күйөөбүз же алган аялыбыз, төрөгөн балдарыбыздын саны, кыз же эркек экени дегендин баардыгы биздин жашообузда кандайдыр бир биздин өзүбүздү тааныганга жандырмак экен деп түшүнсөк болот. Эми мен максималдуу кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам. Кээ бир сөздөрдү точно бере албай калсам, орусча айтып турам. Хорошо? Жандырмагы сыяктуу экен. Мисалга, мага жакында эми көп кардарлар келет мындай суроолор менен. Бир кардар келип атат да, кандай кардар келип атат? Детсадта повар болуп иштейт. Көрсө балалык чагында ата энеси жок өсүп, курсагы тойбой калган. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн мага келген кишилердин профессиясын дагы сурайм. Мугалимдер, психологдор, доктурлар көбүнчө сүйүүгө тойбогон, же болбосо ата энеси муздак, ата энелерде чоңойгон, муздак чөйрөдө чоңойгон балдар
ошо элдердин признаниясын, рахматын алыш үчүн келет экенбиз. Мунун баардыгында кандайдыр бир биз үчүн салам дубай жаткандай да, биздин жашообузда эмне үчүн? Мисалы үчүн мага дагы мугалимдер көп келишет. Эмне себептен мугалим болуп калганы? Анын да аркасында балалыктагы травмалары, же болбосо жакпай травма деп айтса эле ойлобогула, бул өтө смертельный, же болбосо бир жаман нерсе экен деп. Травма деген ат эле. Менин атым Чолпон деген сыяктуу эле кайсы бир кубулуштун аты травма. Ошол бала чакта мисалы үчүн мага жакпай калган нерсе бул менин жашоомдо кандайдыр бир проявление, башкача айтканда дагы көрүнүштөрдү тартып келе берет экен. Эми мен силерге түшүнүктүү болсун үчүн примердин негизинде айтам. Мисалы үчүн бир айым келди, анын чачы түшүп калган. Студент боло баштаганда чачы түшө баштаган. Андан кийин чачы түшө баштаганда кызды зордукталып калат. Таксиге түшсө эле тааныбаган эле такси зордуктап кетет. Андан кийин ал ошондон акклимация этип өзүн тапканча боюнда болуп калганын билет. Ошо бир жолкудан эле. Анан боюнан алдырыш үчүн уже курсагы чоңоюп кетет. Эмне үчүн мен буларды айтып атам? Азыр жанагы цепочканы, причинно-следственная связь деген бар. Биздин жашообуздагы, силердин жашооңордо болуп аткан окуянын баары бири-бирине байланыш, ойлобогула. Тигил окуя менен бул окуянын кандай байланышы бар деп. Түздөн түз мен азыр силерге түшүндүрүп өтөйүн деп атам, чтобы силер өзүңөрдүн жашооңордогу тарыхты түшүнүп алгандай кылып. Хорошо? Андан кийин барып, күйөөсү менен жашап, 3 балалуу болуп, төрөп, андан кийин ажырашып кетип атат. Анан мага разборго келип атат. Разборго келгенде изилдеп көрсөк, баардык нерсе ал кичинекей чагында чачы битпегенден башталган. Карасаңар? Кичинекей кыз парикмахерскийге келсе, орустар сүйлөшөт. Чачында бит бар экен деп. Ошондо кыздын кичинекей да 3-4 класс окуган кыз бетинен от кетип, чачынан отказ кылат жакшылап угуп тургула. Чачынан отказ кылат. Эгерде кичинекей баланын түшүнүгү, менин чачым болбогондо, мен ушундай уят болмок эмесмин. Чачынан отказ кылып атат. Ички дүйнөсүндө. Түшүнүп атасыңарбы? Мындай чачтын, биттеген чачтын мага да кереги жок деп. Ал окуя ошону менен уялып, баягыны катып, чачынан уялып жүрө берет, студент болот. Студент болгондо чачы түшө баштайт. Көрдүңөрбү? Кандай деңгээлде биздин ички эмоционалдык абалыбыз биздин денебизге таасир этет. Биринчи, экинчи курс боло баштаганда чачтары түшө баштайт. Чачтары түшүп, жолук салынып, жүрө баштайт. Чачы түшө баштаганда эми элестеткиле, жаңы бойго жетип келаткан кыз чачы түшүп атса, өлгүсү келе баштайт. Эмне үчүн? Баарында бар, менде чачым жок. Түшүнбөйт ал, баягы бит менен байланыш экен. Ичинде баягы жүрөк оорусун көтөрүп жүрө берген, өзү дагы билбей калган. Соответственно, уже чачы түшүп баштаганда ал бит менен байланышы жок, ал кайсы заман болгон. Соответственно, чачынын азабын тартып, өлгүсү келип отурганда эмне болот? Зордуктоого кабыл болот. Эмне үчүн? Көрдүңөрбү? Адам качан жанагындай өзүнүн жашоосунда болгон тарыхка кирип алып, ошону чечпей эле сүйрөп жүрө бергенде, андан кийинки ситуация болгон. Эмне себептен? Ошону жанакы чачына байланышкан жүрөк оорусунан чыгарыш үчүн андан да катуураак тарых келген. Түшүнүп атасыңарбы? Эгерде силер кичинекей чактагы жүрөк ооруңарды чечпесеңер, улам клубок болуп кете берет. Соответственно, баягы зордукталгандан кийин кыз чачын уже унутуп калат. Көрдүңөрбү? Улам катуураак нерсе келип атат, катуураак. Уже баягы жөн эле бир түшкөн таксиден зордук көрүп калган кыз, андан бешбетер өлгүсү келип атканда, андан да катуу нерсе келет. Боюнда болуп калганын билинет. Көрдүңөрбү? Эмне себептен ошондой окуялар чыгып атат? Себеби адамдын жаны кыйналганда чечпей жүрө берген суроо андан да катуураак нерсени тартып келе баштайт. Эмнеге? Именно ошол өлүп бараткан абалдан денени чыгарыш үчүн кийинки тарых уланып кете берет.
Анан боюнан алдыргандан кийин уже ошонун азабын тарта баштайт. Көрдүңөрбү? Анан кийин разбор алып менден эметкенден кийин, түшүнгөндөн кийин ал айымдын балдарынын дагы иштери жүрүшпөй, аябай жаман кыйналат. Бирөөсүн камап коет, бирөөсүн дагы бирдеме болуп отуруп, анан разбор алгандан баштап балдары шапылдап өсө баштады сразу. Жумушун таап, тигил болуп, бул болуп, аяктан чыгып, бардык жерден чыгып. Муну мен эмнеге айтып атам? Биздин балалыкта ий койчу деген таарыныч күнөөлүү сезимдерибиз биздин азыркы жашообуздун фундаментине туруп калат экен. Биз аны ойлойбуз, болбогон эле нерсе, койчу ошондон кантип болсун деп. Бардык нерсенин түбүндө ошол болбогон эле кичинекей баланын эмоциясы жатканын көбүбүз аңдабайт экенбиз. Соответственно, силердин өзүңөр жаныңар кыйналып, жанагындай ситуациядан улам өтө бергенде адам баягы өзүнүн дугунда күйөөгө тийип, аял алып дегендей, балалуу болуп дегендей, бирок баягы эле тарыхты сүйрөп кете берет экен. Аны андан ары балдарына берип, анткени ичинде баягы нерсени чыгарбайт, ички дүйнөсүндө көтөрүп жүрө берген үчүн Вот это, с этим растением по великим паразитам надо бороться. Мы здесь наблюдаем, Микрофонду өчүп койсуңарбы? что цистерны Чолпон же сиздин микрофонду өчүрүп алам, элдикини өчүрөм деп атып. меникин күйгүздүм, элдикини баары башкалардыкын өчүрүп койсоңор болчу да экен. Соответственно, жашоодогу биз болбогон эле нерсе деген, көрдүңөрбү, кичинекей биттен аягы эмне менен аяктады. Ошон үчүн биздин жашообуздагы кичинекей чактагы эмоциялар өтө яркий, анткени биз бул дүйнөгө келип, бул дүйнөнүн мироздание деп коебуз, дүйнөнүн түзүлүшүн окуп баштап аткан учурубуздагы биздин кабыл алган нерселерибиздин баардыгы биз үчүн өтө ярко, өтө кандай десем, биздин эсибизде калгандай болуп сакталып калат экен. Себеби биз бул дүйнөдө жаңыдан гана үйрөнүп аткан учурубуз үчүн. Эми кичинекей чакта жанагындай уят, таарыныч, күнөөлүү сезим деген сезимдердин аркасында адамдын өтө көп эмоциялары жабылып калат. Таарыныч деген эмне? Таарыныч вообще закрытый адам. Эмнеге таарынып атканын деле билбейт, бирок жашоосунда көп нерседен кур калып кетет. Күнөөлүү сезим деген бул, эгер таарынычта силер таарындым деп кандайдыр бир түшүнүк болуп атса, апам баягы кылганына, атам баягы кылганына, же коллегама, же күйөөмө, же балама деп таарындым деген кандайдыр бир проявление, башкача айтканда көрүнүшү бар болсо, күнөөлүү сезимдики көпчүлүк учурда 85% учурда көрүнбөй өтөт экен. Анткени силер күнөөлүү экениңерди ичиңерден сезип көтөрүп жүрөсүңөр ташты, бирок ал сезим анча көрүнө бербейт. Бирок жашоодо кандай таасирин тийгизет? Жашоодо бул силерде карызга малган, кредитке малган, же болбосо акчасыз жүргөн, карзыңар болбосо дагы, ушунун баары күнөөлүү сезимден келип чыгат экен. Бул менин изилдөөлөрүм. Мына ушундай окуялар. Ошон үчүн жашоодогу окуянын баардыгы биз үчүн чоочун эмес. Биздин жашообузда болуп аткан нерсенин баардыгына биздин өзүбүздүн катышуубуз бар. Эгерде азыр баарыңарга суроо, силердин айланаңардагы жашоо жакпай атса, демек ойду же болбосо ички дүйнөнү өзгөртүү шарт. Силердин айланаңардагы окуялар, адамдар, персонаждар десек болот, ролдорду ойногон адамдар силерге жакпай аткан болсо, бул кинонун режиссеру силерсиңер. Эмне себептен ошондой адамды же болбосо окуяны тартып келдиңер? Бул силердин ички дүйнөңөрдүн чагылышы деп эсептесеңер болот. Сыртыңарда конфликт, уруш талаш, акча жок болуп, же болбосо ишиңер жүрүшпөй турган болсо, бул окуя эң биринчи силердин ичиңерде болуп аткан окуя деп түшүнүңүздөр. Вот ошо ичиңердеги окуяны талдап билмейинче алдыга кетүү өтө оорчулук менен болот, өтө оорчулук менен. Ал ошол ишти жасаган күнүңөрдө да силерде кубануу болбойт. Эмне себептен? Себеби силер өзүңөр каршы чыгып, бир бөлүгүңөр экинчи бөлүгүңөр менен урушуп турат.
сырттагы конфликт эмне жөнүндө айтат? Менин бир бөлүгүм экинчи бөлүгүм менен мушташып атат деген сөз. Ошон үчүн менин энергиям жок. Бул бөлүгүм менен бул бөлүгүм макул эмес. Ошон үчүн менин ишим алдыга жылбайт. Мен дайыма ичимде мушташып турам. А мушташып турам деген эмне? Бирөө жөнүндө таарынып атсаңар, ал кишини силер көтөрүп жүрөсүңөр. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Ал кишини көтөрүп жүрүш үчүн силер көбүрөөк тамак жешиңер керек. Лишний вес. Же такыр тамакты токтотосуңар. Бул эки полярность деп коет. Эки уюлдуулук. Бизде түндүк, түштүк, чыгыш, батыш, ак, кара, бейиш, тозок деген сыяктуу бардык нерсени полярность менен карайбыз. Эки уюлдуулук. Ошон үчүн биз дайыма ортосунда балансты кармап турууну үйрөнүшүбүз шарт экен. Биз болсо жанагы күлсөң ыйлайсың, мунун бардыгы дуальность, башкача айтканда дагы бир дуальность. Биз сөзсүз бир нерсени дагы бир нерсеге чаптай салабыз. Ошон үчүн өзүбүзгө да уруксаат бербегенибиздин негизинде дал ушул дуальность дагы жаткандай. Айрыкча биздин мусулман өлкөлөрүндө дуальность катуу тереңирээк берилет десем болот. Каныбызга сиңип калган да. Мына ушундай окуялар. Эми жашоодо өзүңөрдү биринчи жашоодо ийгиликке жетиш үчүн эң биринчи өзүңөрдү табуу шарт. Биз бул дүйнөгө күйөөгө тийиш үчүн эмес, аял алыш үчүн эмес, бала төрөш үчүн эмес, бирөөгө кызмат кылыш үчүн эмес, эң биринчи өзүбүздү таанып, өзүбүзгө кызмат кылыш үчүн келиптирбиз. Так ошого көңүл буруу шарт экен. Биз өзүбүздү таап таанымайынча элдин баары пайдаланып кете берет экен. Ошон үчүн өзүбүздү таанып, өзүбүз жөнүндө билүү бул биздин бул дүйнөгө келген эң чоң миссиябыздын бири. Силердин чоң акчаларыңар келе баштайт, силердин саякаттарыңар ачыла баштайт, силердин мамилеңер сразу орунга келет. Эмне себептен? Анткен себеби адам өзү менен мамиле кылган күндө гана акча менен мамилени табат экен. Өмүрлүк жолдошу менен мамилени табат экен. Жумушу менен мамилени табат экен. Ден соолук менен мамилени табат. Муну тапкандан кийин миссиясы келет экен. Ушундай. Миссиям эмне деп, предназначением эмне деп жүргөн болсоңор, жанагындай мисалы үчүн психологдорго көп келишет. Мен предназначениемди таап берчи, анан мынчы тигинчи. Пока өзүңөрдү таанганча предназначениени табуу мүмкүн эмес.